Батумайжы, ағайын туғандар, барыңыздарды жарқыраған ай майрамымен құттықтап қойған рұқсат етіңіздер. Сөйттер сайысының зорында төреліміздің қатарының майрамды барыңызды жақшырмақ менен естеп атсақ керек. Майя жайызге bir gün şu kılımga tetedip Çıngız Törөкулович aytқандай, şu gündü kançalık kıyınçılıklardı, kançalık tatал жолдорду өткөзгөнүн bir Кудайынан өзү эле билбесе, баарыбыз ушундай жакшылык жагынан эле карап жүрөбүз. Bir нерсени айтып коюуга туура көрүп атам. Эжебиздин юбилейинде мал аманбы жан аманбы деген кыргызга саны көп, бирок сапаты аз мал баккан жарашпайт экен. Şu 25 жылдан бери кыйналып жүрөбүз. Анан ошо кыргыздар асыл тукумдуу малдарды өстүрүп, алардын соода саттыкка жарай турган бери десе bir $500 кою, тайы bir $5000 чыгарсак деген жакшынакай bir ой тилектери бар. Анын үчүн асыл тукумдуу мал менен алек болушубуз керек экен. Негизи эле биз өзүбүз ошо асыл тукуму, урук тукуму ким экенин билбей, малдын артынан ээрчип жүрүп, мал сыяктуу болуп баратабыз да. Ошондуктан Таберик байке туура айтты, кимелек мурун азыр кимбиз деп урук жааттарын дагы айтып кеткендей, Майя жайыбыздын тилегин орундатыш үчүн урматтуу агайын. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурдун апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798. Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Бери дегенде 10 жыл, ары дегенде 20 жыл керек. Ошондуктан Майя жайыбызга ден соолук каалап коелу. Уулдарына наказ берейли, жердеми ошого 10 жыл, жок дегенде ары десек 20 жылга чейин биздин эжебизди жакшылап багып бериңиздер. Бул кишинин тажрыйбасы кайраты бар. Ошо ойду биз турмушка чыгайлы. Аман болуңуздар, барыңыздар, бар болуңуздар. Yüzümdün şarabınday, şiberdi kölökö daragınday. Sen üçün olturdum kelettep men, sen üçün ырlарды жаздым кенен. Ömür boyu mamlekettik kızmatta иштеп келген Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Кыргызстандагы эң бай адамдардын катарына кирет деп коомчулук тарабынан байма-бай айтылууда. Бирок Акылбек Жапаров өзүн бай деп эсептебейт. Жада калса Жапаров ага таандык делген мүлктөр дагы меники эмес деп таанып келет. Смарт отель дагы меники эмес, Дамас дагы меники эмес да. Келинчегим конфеттерди алып келип сатат. Ошо мына жылына чет мамлекеттен алып келип сатат. Азыр эми Украинадан, Россиядан, бөлөк жактардан. Мен үй бүлөм өзү бай да. Анан мен өзүм кедей деп эч качан айткан эмесмин, бирок эң байлардын катарына кирем деп да айта албайм. Акылбек Жапаров минтип актанганы менен анын баш айланткан байлыктары бар экенине күбө болдук. Жапаров өзү жарды көрүнгөнү менен байлыгынын баарын жубайына жана жакындарына каттатып койгону айгинеленди. Акылбек Жапаровдун 2016 жылдагы декларациясында 1 жыл ичинде 726.625 сом каражат тапкан.
Жапаровдун жакындары өзүнө караганда көп пайда тапканын көрүүгө болот. Алар 355.738 сом каражат тапса, дивидендеринен 87.584.925 сом, ишкерликтен 151.592 сом тапкан. Андан сырткары 7 Mercedes-Benz унаасы, Porsche Panamera, Lexus унааларына ээлик кылары көрсөтүлгөн. Тридас компаниясы Жапаровдун жубайы Анара Жапарованын атына катталган. Бул компания Украинадан Рошен компаниясынын продукцияларын Кыргызстанга ташыйт. Global Eco Holdings Анара Жапарова тийиштүү. Бул компания ресторандык кызматтарды көрсөтөт. Дамас Алатоо компаниясынын негиздөөчүсү Анара Жапарова. Бул ишкана фармацевтикалык товарларды дүңнөн сатуу менен алектенет. Аско Фарм компаниясына Акылбек Жапаровдун уулу Максатбек ээлик кылат. Аталган ишканадагы фармацевтикалык товарларды дүңнөн сатуу менен шугулданат. Тез Кредит Компани компаниясы Акылбек Жапаровдун жубайы Анара Жапаровага таандык болгон. Бул компанияны Жапаровдун кызы Саадат Жапарова жетектеген. Акылбек Жапаровдун жубайы Анара Жапаровага таандык Ысык Ата районундагы МИС компаниясы салыкты жашыргандыгы аныкталып, Финпол тарабынан кылмыш иши козголуп, мамлекеттик казынага 200 миллион сом төлөп берген. Жарандык коомдун өкүлдөрү Жапаровдун бул сымал коррупциялык иштерин санап отурсаң түгөнбөйт дешет. Андыктан Жапаровду да жоопкерчиликке тартыш керек деген пикирлер коомчулукта байма-бай айтылып келет. Улуттук намыс да жок да, акча болду. Бул атасынын мүрзөсүн эле сатышы мүмкүн, чоң аталарынынчы. Ушундай бала да, бул өзү акча табыш керек, мунун максатычы. Кыргызстандын келечеги, тагдыры үчүн эч ойлонбойт да, буга лишь бир акча табыш керек да. Бизде ушундай саналуу коррупционерлер бар. Мисалы Текебаев сыяктуу, жосо керек болсо Өмүрбек Бабановдо да ошондой сапат бар. Улуттук тагдыр деген ойлобойт, акча гана табыш керек да. Эмне улуттук намыс, баалуулук, жерби сатыш керек да, баарын буларчы. Мына ушундай жолдор менен байып келатышат да буларчы. Албетте, маттетик башынан бери ал көп болду да. Ал министр болуп иштеп жүрдү, депутат болуп да жүрөт. Бияктан түшпөс хам болду, ал туурабы? Ал эми ошончолукка байып алды, анткени колунда болду. Ал деген эл жөнүндө ойлогон жок, өз жөнүндө ойлоду. Өзүнө түстү. Тиги оформить етіп, бұға оформить етіп, андайлардан біз аябай көп. Жапаровду көпчүлүк мыйзамсыз байыган деп айыптаганы менен анын ташы кайсы бийлик келбесин өйдөлөйт. Туңгуч президент Аскар Акаев менен жакындашып жүрүп, андан соң Курманбек Бакиевдин эң жакын адамын айланып, 2010-жылы аны да жарга түрткөн. Кийинчерээк Атамбаевдин колтугуна кирип, андан соң Сооронбай Жээнбековду айгүнгө теңеп, эми жаңы президент болгон Садыр Жапаровдун да айласын таап президентке кеңешчи болгонго да жетишкен. Жапаровдун мындай кошоматчылык жөндөмүнө айрымдар таң калбайт экен. Ал кайда болбосун ошо Аскар Акаевдин убагында дагы жолун тапчу. Андан кийин Бакиев менен жолун таба калды. Бул жанагы эсиңиздеби? Биринчи күнү эле бара калып Садыр Жапаровго. Ким билет, фамилиясы деле уюкаш болуп атпайбы? Бул мүмкүн ал жагынан да башын айландырган болуш керек. Ушу экөөбүздүн чоң атабыз бир эле Жапаров болуш керек. Садыр ойлонуп көрөлүчү. Бул негизи бир тууган элебиз экөөбүз деп деле аны алдап коюшу мүмкүн да. Жапаров өзүнүн ар бир президенттин ар бир өзүнүн шайланган убактысындагы бийлик бутактарынын төбөлдөрүнө ушунчалык баягы кошоматтык кылып айткан сөздөр менен элдин оосунда аңыз болуп калган бирден бир коррупционер чиновниктердин бири деп эле айта алам. Акылбек Жапаров 30 жыл аралыгында маанилүү кызматтарда иштеп келди. Бирок анын ишинин жыйынтыгын деле көргөн киши болгон жок. Жакын деле түзүлгөн Кумтөр алтын кени боюнча депутаттык комиссияга да Акылбек Жапаровдун төрага болушу карышкырга кой кайтарткандай эле кабыл алынды. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек.